Мыйзамдуулук, экономикалык өнүгүү жана социалдык адилеттик, жарандардын коопсуздугу жана тең укуктуулук, эски калыпта эмес жаңыча жашоону каалагандар үчүн түзүлдүк деген бул партиянын дүбүртү 2015 жылы катуу чыккан эле. Эгерде эскиче жашайм десеңер, анда эски партияны шайлай бергиле. Эгерде жок, жаңыча жашайм десеңер, жаңы кадам жасайбыз десеңер, жаңы багыт алабыз десеңер, анда жаңы партияны шайлагыла. Мындай партияны колдобогондан кайсы партияны колдойбуз? Деген Төрөбаевдин партиясы жаңы болгону менен өзү ага чейин бир нече партия менен депутат болгон эле. Ун базардан саясатка аттанып, 2007 жылы Бакиевдин Ак Жол партиясына кирип, атүгүл фракция лидеринин орун басарлыгына чейин жеткен. Бирок 2010 жылы ыңкылаптан кийин партия чачырап, Төрөбаев эми республикадан көрүндү. Бакыт мырза ал тарыхын ачыкка чыгарбай жашыргысы келет. Муну анын расмий сайттарындагы өмүр баянынан билсек болот. 2007-2010 жылдары Бакыт Төрөбаев партиясы жок эле парламентке шайланып жүргөнсүп көрсөтүлгөн. Ошентип 2015 жылга чейин эле республикачылардын ынтымагы ыдырап, бир нече партияга бөлүнүшкөн. Бири ушул Өнүгүү прогресс болчу. Өнүгүү жарык шар деген уран менен чыгып, үгүт учурунда далай көп кабаттуу үйлөрдүн подъезди, көчөлөр жаркырап калды эле. Аны Төрөбаев чоң жетишкендик катары сыпаттап, атүгүл эригип да кеткен жайы бар. Биз жарык шаар программасынын биринчи этабын ийгиликтүү аяктадык. Коопсуздукту орноттук. Жарык орноткондон кийин мына мен сиздерге айтып коеюн, бир подъездде 12 жыл чогуу жашап, 12 жыл бири-бирин тааныбай жүргөн экен. Алар өзүнүн жаш балдарга аянтчаны түзүп, мына ушул жерде андан кийин жакшынакай дос, меймандос болушту. Шайлоо да өттү. Анан мөөнөтү бүтүп күйүп кеткен лампочкаларды кайра Өнүгүү прогресс алмаштырып бердиби? Бүгүнкү күндө бир жөнөкөй лампочка 20 сом турат. Ал убакта мындан да арзан болчу. Демек, 10-12 сом менен ондогон адамдын көңүлүн алган арзан, бирок эффективдүү пиарына баа берсе болот. Ал эми берген убадаларын окусаңыз чындап эле эң жогорку баага татыйт. 130 убаданы аткарып беребиз дешиптир. Азыр эсептеп көрөлү. Канча убадасын өмүрү лампочканын өмүрүндө кыска болду. Бул чыгарылыштын автору Сайпыдин Султаналиев, мен алпаруучу Арген Бактыбек уулу. Азыр бүт убадаларды тизмектеп беребиз. Өнүгүү прогресс саясий партиясы парламенттеги 6 жылдык тарыхында 1 жыл гана көпчүлүк коалициясынын мүчөсү боло алды. Аталган партия аябагандай натыйжалуу иштей турганын айтып, добушту сатып алууга жол жок экенин жарыялап да жүрдү. Добушуңузду баптап, аны акчага сатпаңыз, административдик кысымдарга моюн сунбаңыз. Бүгүнкү биздин кабыл алган чечим балдарыбыздын эртеңки жашоосуна таасир этет. Бириндикте гана биз натыйжа көрсөтөбүз. Өнүгүү прогресс натыйжа көрсөтөбүз. 2015 жылы Өнүгүү прогресс партиясы өзгөрүүнү элеттен баштоону колго алып, айыл чарбаны колдоо керектигин айткан. Шайлоо алдында партия мүчөсү жогорку кеңеш депутаттыгына талапкер Нурлан Сырдыбаев өлкөнүн өнүгүүсү үчүн эң алгач айыл чарбаны өнүктүрүү зарыл экендигин айтып чыкты эле. Биз айыл чарбасын көтөрүш керекпиз. Айыл чарбасын көтөрмөйүнчө Кыргыз элинде Кыргызстан оңой менен көтөрүлүшү өтө кыйын. Тынч да болбойт. Эгерде айылда элдин курсагы ток болсо, баардыгы бар болуп турса, биз өзгөчө айыл жергесинде карапайым эл эч мындай тынччылыкты каалаган, мындай меймандос элдин баары ушу айыл жергесинде жайгашкан. Эгерде чөнтөгүндө болуп, баардыгы жетиштүү болуп турса, бизге саясаттын да кереги жок болот, революциянын да кереги жок болот. Революция демекчи, эл менен жолугушууда партия мүчөлөрү так ушул агрардык тармакта төңкөрүш жасай турганын профессионалдар катары үндөрүн өктөм чыгарышкан. Биздин партия мыйзамдын так аткарылышын көзөмөлдөйт. Биз революцияны агрардык тармакта кылабыз. Тилекке каршы эл алдында чыккан өктөм добуш айтылган жерде өлгөнүн уктук. Октябрда айыл чарба, тамак аш, өнөр жайы жана мелиорация министри болуп дайындалган Тилек Токтогазиев бул тармак ордунан жылмак тургай эзелки СССР боюнча калганын айтып чыккан. Министрлик жөнүндө айтсак, биякта Советский Союз экен. Бул жерде көп нерсе ошо көп жылдан бери өзгөрүлбөптүр.
биякта мына келсек азыр көп мындай жаңыланууну талап кылаткандай болуптур. Тилекти тилегине жеткирбей 100 күндө министр кылбай алып салышканын көрдүк. Өнүгүү тууралуу кепти улансак, өлкөгө 500 айыл чарба техникасын алып келебиз. Айылдарга МТС ачабыз. Оң рулдуу таксилерге салынган тыюуну жоёбуз деген Өнүгүү прогресс саясий партиясы сөзүнө туруп, бул убадаларын ишке ашырып, элдин бир топ маселелерин чечип бере алышканын белгилеп коюу абзел. Деген менен талапкерлер эл алдына чыкканда элерип кетишеби же элдин сүрүнө жеңилип кетишеби? Айтор эсепсиз убадаларды бергенден эринбеген өнүгүүчүлөр 6-чакырылыштагы депутаттардын ичинен убаданын көптүгү боюнча рекорд койгон. Ишенбесеңиз, бардыгын убадаларын сармайдай сактап койгон Политмер KG сайтына кирип, карасаңыз сөзүбүзгө ынанасыз. Мисалы, буга көңүл бурсаңыз, өнүгүүчүлөр өлкөдө социалдык дүкөндөрдү ачып, азык-түлүктү арзандатабыз деп так кесе айтып койгон. 25%га азык-түлүктүн баасын түшүрөбүз. Биз иштейбиз. Биз эч качан чарчабайбыз. 25% арзандатабыз деген кеп. Мисалы, 100 сомдук товар 75 сом болуп калат деген сөз да, туурабы? Өнүгүү прогресс парламентти карай талпынып жүргөн 2015 жылдагы азык-түлүктүн баасын издеп, сайттарга көз жүгүрттүк. Эл эң эле көп керектүү өлчү азык-түлүктүн гана бааларын карап сара эсеп салдык. Маселен, 2015 жылы у этинин 1 килограммы 285-300 сом, 1 килограмм ун 23-26 сом, суу май 1 литри 90-100 сом, ал эми кум шекердин 1 килограммы 45-50 сомдун тегерегинде сатылганын көрүүгө болот. Ал эми азыр у эти 440-450 сом, ун биринчи сорт 32-36 сом, суу май 150-170 сом, кум шекердин 1 килограммы 64-67 сом. Өнүгүү прогресс партиясынын депутаттарына барып, жогоркудагы аталган азык-түлүктөрдү 25% төмөн баада сурап көрүңүзчү. Эч кимисине жакпайсыз. Эми бака, мен ачыгын айтып коюшум керек. Чыны сен мага жакпайсың. Чынын айтсам, мен өзүм деле өзүмө жакпайм. Кыргызстандыктардын керектөөсүн негизинен импорт жабат. Анын ичинде азык-түлүк дагы. Демек, доллар кымбаттаган сайын, чет өлкө чек арасы жапкан сайын же башка сырткы факторлордон улам тамак аш кымбаттай берет. Андайга жол бербеши үчүн ички рынокты өнүктүрүү зарыл. Ал үчүн дыйкан, багбан, малчыларга шарт түзүп берүү зарыл. 2015 жылдан бери айыл чарба жаатында иш жүргүзүлбөй, дыйкандардын чыгашага учурап жатышкандыгы жогорку трибуналарда да сынга алынып келе жатат. Мына түштүк жеринде көпчүлүктө жылда эле көрүп атабыз. Эгинди бышкандан кийин келип границада туруп калып да. Канчалам төккөндөрүн көрүп атабыздар да. Быйыл да мен эме кылам, эгерде ушундай границада дагы туруп калса, мен сунуш киргизем ушул айыл чарба министринин астына алып келип төп бергил депчи. Өнүгүүчүлөр парламентке келсе, айыл чарбаны өнүктүрүү менен катар ар бир ага эжекенин айлык акысын кеминде $400 чейин көтөрүп жибере турганын айтышкандыгын Политмер KG сайты белгилеп койгон. Улуттук статистикалык комитет 2020 жылдын аягында орточо айлык $18,493 сом экендигин жазган, же $220 тегерегинде. Ананда ортодон төмөн киреше тапкан адамдар үчүн арзан турак жай программасын түзүүнү колго алышарын билдиришкен. Бул программаны өкмөт жеткиликтүү турак жай программасы деп кабыл алган. Бирок бардык эле адамдарга жеткиликтүү эмес экендиги жалпыга маалымдоо каражаттарында жазылып да айтылып да келет. Процентин карасам 2,5 миллион сом деди. Ош жерден мен ушундай шоковый состоянияда болдум. Жолдошума бир айдан кийин айттым. Эми айтышка туура келет, 15 жыл экөөбүз төлөйбүз. Мен өзүм доходум, зарплатам жетпейт. Жолдошу жумушсуз калгандыктан пайыз төлөөдө маселе жаралып, банктагы төлөм мөөнөтү өтүп кетип, банканы 23% керектөөчү кредитке отургузуп койгон. Өнүгүү прогресс саясий партиясы 2015 жылы шайлоо алдында канча убада таратканын 6 жыл аралыгында өздөрүнүн эсинен деле чыгып кеткен болуш керек. Жалпысынан 130 убада берген. Анын 56сы аткарылган.
Қалғаны құмға сіңген судай сіңіп кеткен. И баса, социалдық барақчаларда хайп жаратқандар бойынша да Өнүгүү Прогресс партиясының тизмесинде келген депутаттар ешкімде алдына салдырған жоқ. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2019 жылдын 1 августундагы 395 токтому менен жактырылган банкроттук жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын долбоорлору bir mızam dolboğu biriktirilsin. Bağır 10-15'te deputat aytты, emne kılavuz. Balabakra var, eşik soğuk deydi. Doğuşka koyup koyunuz. Қағазын қармап, Рыспайдың ырларын қатыры ардап. Тазалығы менен елді таңалтырған депутат. Ел ағартуының атқылишниги Тазабек Экрамов Жогорку Кеңештин креслосунда отуруп, даярдап алганын так окуй албай хайптарды жаратты. Гомес жөнүндө Айтмакчы, жакында Жогорку Кеңеште эл аралык иштер, коопсуздук жана коргонуу боюнча комитеттин төрагасы болуп Тазабек Экрамов шайланды. Ушул эл алар И баса, айым депутаттардын жөө жүргөнүн көргөндө жигиттик намыс ойгонуп, оялганынан баш кийимин баса кийип, өтүп кетчү ыймандуу депутатыбыз Камчыбек Жолдошбаев экенин жакшы билесиз. Келатсаң, могу жерден уялам мен, чын айткандачы. Кээ бир депутат кыздарыбыз, келиндерибиз, балдарыбыз жанакы маршруткадан түшүп, анан мындай жөө басып келет да. Анан шапкамды дей басып көрүнбөй мен басып машина менен кирем. Бирок ыймандуулукту парламенттин трибунасынан көрсөткөнү менен, жол тандабасы менен чоң жолдо жүргөнүндө өзүн таптакыр башкача алып жүргөнүнө күбө болгонбуз. Эмнени? Кана көрсөтүңчү? Менин. Кана? Өткөн жылдан бери бир катар депутаттар, жарандык коом өкүлдөрү жана журналисттер мыйзам долбоор Орусиядан көчүрүп алынганын жана сөз эркиндигине шек келтирерин байма-бай айтып келе жаткан маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору дал так ушул Өнүгүү Прогресс фракциясынын өкүлү Гүлшат Асылбаева тарабынан демилгеленген. 2020 жылы сунушталып коомчулуктун наразычылыгынан улам мамлекет башчы артка кайтарган бул мыйзам долбоору эми кайрадан сунушталып жатат. Бул эрет өнүгүүчүлөрдөн чыккан Гүлшат айымдын сунушталган мыйзам долбоору кабыл алынса, баарыбыз кодулар айткандай рамканын ичинде жүрүп, оюбузду ачык айтууга бөгөт коюлат. Атырын карматырып, рамкага салып коюшту. Рамкадан чыкпай. Парламентте Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаттарынын активдүүлүгү жогорку видеолордо өзүңүз көргөндөй. Алар менен катар эле айрым өнүгүүчүлөрдү кээ бирлерин аты жөнүн сурап Google'га жазсаңыз, маалымат өтө аз. Эл кызыкчылыгын көздөп демилге көтөргөнүн, маек бергенин же талкууга катышканын таба албайсыз. Маселен, Алмаз Жутанов, Абдумажит Юсуров, Нургазы Айдаров өңдүү эл өкүлдөрү тууралуу маалыматтар өтө сейрек. Деген менен колунда мандаты тургандан кийин аны эл өкүлү катары кабыл алып, "Не даласың, брат?" эч нерсе дей албайт экенбиз. Өнүгүү Прогресс фракциясы коррупционерлерди жогорку трибунада сындап келет. Мамлекеттик кызматкерлердин жемкорлук менен алектенген аракеттерин ашкерелеп, өкмөткө чечкүндүү кадамдарга барууну сунуштайт. Чиновниктер эч кимден коркпой калды. Өзүм билем, өтүгүмдү төргөйлем деп, кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, жеке кызыкчылыгын көздөп, акча алып жатышат. Мурдагы эле калыптан калган система пара алмай, 10% ставка сыяктуу системалуу коррупциянын аягы тыйылбай жаткандай сезилүүдө. Буга эл абдан наразы.
Бирок ошол эле мезгилде коррупцияга шектүүлөрдү коргогондору аз эмес. Эсиңерде болсо, мындан бир нече ай мурун бажы тармагында коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алып, Райымбек Матраимов мамлекеттин казынасына 2 миллиард сом төлөп бергендиги айтылган. Бажы кызматынын мурдагы орун басары Райымбек мырзаны колдоо митинги да болгонунан кабарыңыз бардыр. Ошол митингде дал ушул Өнүгүү прогресс саясий партиясынын тизмеси менен жогорку кеңеште депутат болуп келип, парламентте вице-спикер болгон Мирлан Бакиров бир топ депутаттарды баштап, Матраимовду колдоп жүргөнүнө күбө болдук. Депутаттар келип отурат, чогуу эле бир бек өзүнүн калыс пикирибизди айтып коелу. Кабылбек Апарбеков, Бакыт Райымкулов, Султан мырза, Илкам Ананов да сыяктуу. Бакиров колдоп элетин болбостон, Матраимовдун Мекеним Кыргызстан партиясына кол бала лидер да болгон. Балким анын ордуна Төрөбаев деле болмок. Бирок мекенимчилердин алдыңкы тизмесине илинбей калганын угуп жүрөбүз. Айтмакчы, райымчы Мирлан Бакиров мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы болуп дайындалды. Андан да кызыгы, Мирлан мырза мамлекеттик мүлк фондуна жетекчилик кызматы колго алгандан кийин президент элге кайрылуусунда өлкөдө мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү зарылдыгын айтты. Мамлекеттик менчикке караганда жеке менчик ээси натыйжалуу иштей тургандыгын экономикалык реалдуулук ырастады. Биздин милдет мамлекеттик ишканаларда кайра реструктуризация жүргүзүп, келечекте жеке менчикке өткөрүү. Эми элдин мүлкүнө кимдер ээлик кыларын Мирлан мырза чечеби, же ал Мекеним Кыргызстан чыныгы ээси Матраимовдор чечеби деген суроо жаралат. Өнүгүү прогресс саясий партиясынын тизмесинде жогорку кеңеште 2020-жылга чейин депутаттык креслону ээлегендердин бири Алтынбек Юнус уулу. Парламентарий өкмөт мүчөлөрүнөн берилген суроого буйтабай так жооп берүүнү талап кылгандардан болчу. Үч өкмөт башчысы отурасыздар, көп жетекчилер. Мен убагымда кол койгонбуз салынган эмес. Мен убагымда кол коюнган, бирок салынган жана мен жооп бербейм деген мындай футбол ойноп элетасыздар да. Өкмөт өкүлдөрүнүн ачыктыкты, тактыкты талап кылган Алтынбек мырза жогорку кеңеште транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитеттин мүчөсү болгон. Так ушул жаатта маселелерди түздөн-түз көзөмөлдөөчү комитеттеги парламентарий өзү курулуш компаниясынын ээси экендиги ачык айтпай, жашырып келгендиги ЖМКларга жарыяланган. Социалдык экономикалык кырдаалды турукташтыруу максатында Өнүгүү прогресс саясий партиясы антикризистик программа кабыл алып, экономикалык качылыкка жол бербей тургандыктарын айтып келген. Антикризистик программа бул медиктерибиз бар, врачтарыбыз бар, пенсиябыз бар. Эртең эгерде бизге кризис түшүп калса, эртең эгерде өкмөт даяр эмес болуп калса, анда биздин пенсионерлерибиз кирешеси болбой калышы. Ты серьезно? Экономикалык катчылыктын сазына батып келген өлкөбүз өнүгүүчүлөр жогорку кеңешке келгенден кийин деле ал саздан сурулуп чыга алган жок. Тагыраагы ал сөз популисттик убадалардын катарында орун алып, муштумду өйдө көтөргөн боюнча ордунан жылбай турат. А партия лидери Бакыт Төрөбаев, Атамбаев президент болуп турганда, ага жага турган сөздөрдү таап сүйлөп жүрчү. Сиз Кыргызстандын өнүгүүсүнө чоң салынып баштыңыз. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Бизди анча-мынча сындадыңыз, алдагы бышырдыңыз дегендей бизди дагы дары болсун. Бышырдыңыз. Ошондуктан ар ким президент боло албайт. Сиз президент болдуңуз, 6 жыл иштедиңиз. Сизди президент катары, саясатчы катары, адам катары биз сизди сыйлайбыз. Бийликке Сооронбай Жээнбеков келгенде мурдагы президентти жамандап, Жээнбековду жактады. Ал эми 2020-жылдагы парламенттик шайлоого партиясы менен аттанууга каражаты жетпедиби, же кадыры эл алдында кетип жатканын сездиби, Айтор кайсы партияга бериксем деп жүрүп, Мекеним Кыргызстанга кошулганы айтылган. Алардын алдыңкы катарына илине албай, акыры шайлоого чыкпай калды окшойт.
Ананда 5 октябрдагы башаламандык болуп, шайлоо жыйынтыгы жокко чыгарылып, бийлик алмашканда Бакыт мырза биз муну билгенбиз деп чыкты. Негизи эле Бакыт мырза элдин баары көрүп, билип турган нерсени баса белгилеп, өзүнүн көрөгөчтүгү же жаркын идеясы катары көрсөткөндү жакшы көрөт сыяга. Мисалы, акыркы күндөрдөгү Бишкектеги маршрутка кризисин чечүүнүн мындай жолун сунуш кылды. Бул 3 пунктту балким окуучулар деле сунуштай алышмак. Өнүгүүнүн лидери андан көрө өткөн 130 убадасын эсеп отчетун берсе жарашмак. Мөөнөттөрү деги ашык менен бүттү. Урматтуу көрөрман, алдыда далай шайлоо турат. Айткан сөзүн аткара албагандыгы үчүн ийилип келип кечирим сурап, мүмкүн сиздин алдыңызга келер. Кечирип кой, кечирип кой. Кечиресизби же убадасын укпай туруп кетиресизби? Аны сиз чечиңиз. Буга чейин биз убадасын чала чапырт аткарган парламенттеги партияларды тизмектеп келатканбыз. КСДП, Бирбол, Кыргызстан, Республика Ата Журт, азыр Өнүгүү Прогресс, алдыда Ата Мекенге да токтолобуз. Демек, биз менен болуңуз. Лайктан аябай басыңыз, комментарий жазыңыз, бөлүшүңүз, каналга жазылыңыз. Биз менен болгула. Көрүшкөнчө.